консул. Мен айтайын дегенім, біз егемен өлкө болуп эле егемен оюнчулукта инсандар бар. Ошону Белек Кошоев. Анын калеминде Кыргыздын эчбир режимге, эчбир регламентке, эчбир мыйзамга баш келген ойчалыктар бар. Кыргыз баласы үчүн эмне ыйык болсо, боз үй, калпак, элечек, манас, бешик, ат бүт бар сүрөттөр да бар. Эгерде акыркы 100 жылдагы Кыргызстандагы эң мыкты сүрөттөрдүн көргөзмөсүн уюштуруш керек болсо, сөз жок могу сүрөт туруш керек. Ушул Кыргыз сүрөт искусствосундагы шедевр. Ушул сүрөт үчүн эле Белек Кошоев Кыргыз искусствосунда аты калууга татыктуу, бирок тарыхы, тагдыры өтө аянычтуу болгон. Эгерде поэзиядагы аз жашап, бирок көп иш калтырган Алыкул Осмонов болсо, сүрөт искусствосундагы Алыкул Осмонов Белек Кошоев болгон. Өтө аз жасаган, бирок Кыргыздын укмуштай бир духун чалдырып берген. Анын ар бир оюсунда катылган философия, катылган Кыргыздын сыры, тарыхы. Бул бир эле графика менен тартып, чимелеп койгондой. Бирок бунун сүрөттөрү жана Манасчы аяланып, Манас айтат го, бул аяланып сүрөт айткандай да. Себеби сүрөттөрү ошондой Кыргызга жөп-жөнөкөй түшүнүктүү. Белек Жумабаев менен Белек Кошоев Кыргыздын сүрөт искусствосунда өзүнүн мектебин ачты, өзүнүн стилин тапты. Кыргыздар илгерки заманда эле сүрөтчү экенин, өзүнүн стили, өзүнүн орнаменти, өзүнүн ой тутуму бар экенин айтты. Айрыкча экинчи жолу мен биринчи китептен жоруктурдум сүрөттөрүн, бирок Белек Кошоев ошо автор экенин билчүмесин. Экинчи Белек Кошоев менен мени жоруктурган менин устатым урматтуу Кубат Исмаилов агай, экөөбүз бир кабинетте элек. Анан 94-жылы Кубат аке баш сөз менен Асаба кезинде статьялерге эскерип, эли тааныбаган гений. Мына ошол эли тааныбаган генийди бүгүн боюнча эл менен таанып отурат. Кубат аке сизге чоң рахмат. Биз өзүбүздүн сүрөттөгү көсөмдөрүбүздү, эмгегибизди билетишибиз керек. Мен Белек Кошоевдун жакын туугандарына, Жамбыл айымга, Кубат акеге чоң рахмат айтмакчымын. Ушул бир сүрөтү менен Белек Кошоев Кыргыздын сүрөт искусствосунда өзүнүн өлбөс, өчпөс ысымын калтырды. Рахмат.